Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги биздин шаршемби күнгү чыгарылышыбызга Кутман таң программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биздин дагы студиябызга дагы бир сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, маанайыңыздардын жакшы болуп иштешине шарт түзүү үчүн дагы бир суйкайган сулуу биздин эжекебиз чыгармачылыктагы эжекебиз келип олтурат. Анда тааныштырып кетейин. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти, маданияттын мыкты кызматкери жана ошо жогоруда эле белгилеп өткөн Абдылас Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлыктын ээси Бактыгүл Бокоева бизде конокто. Куш келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Силердин да Кутман таңыңар менен коттуктайм. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Көрүшкөнүңүзгө өтө кубанычтамын. Маанай жакшы, албетте. Өзүңүз жогоруда белгилегендей эле көрүшпөгөнүбүзгө дагы 2-3 ай убакыт аралык өтүп кетиптир. Мына ушул баягы аты жаман орунун айынан көп аралык сакталып калды окшойт көрүшпөй. Чыгармачылык кантти бул аралыкта? Чыгармачылык ушул биз ушу эл сыяктуу эле баарыбыз эле үйдө болдук. Үйдөн онлайн концерттерди берип аттык. Өзүбүздүн театрдын атынан дагы азыр эми баягы социалдык тармактарга баягындай концерттерди берип аттык. Өзүбүздүн район боюнча ырчылар топтошуп дагы онлайн концерттерди берип аттык. Тынч олтуруп калган жокпуз, иш жүрүп атты өзүнүн огунда деңиз, Иш жүрүп атты. Эми кандай карантин, мен ойлочу элем мурун ушу үйдө кандай адамдар отурат депчи көрсө, бизде эле адамдар отурат экен. Үйдө деле отурса болот экен. Жашоо өзүнүн угумун өтө берет экен. Биз эми мен мисалы үчүн жер үйдө болгондуктан баягы каралбай калган үйдүн баарын карайт экенсиң, кай жерин жасаш керек, кай жерин ремонт кылыш керек деп жанагы Сезбек Искеналиев айткандай тытып эле атышат, Куда келе тургандай деп биз дагы болушунча тыттык. Үйдүн баарына көңүл бурулду, бала чакага көңүл бурулду. Бакчалар гүлдөп кетти. Бакчалар гүлдөдү. Ишса баарын тазалап бүттүк да, бир жаңырып алдык го. Жакшы жагы да бар экен. Шарттагы мүмкүнчүлүк болуп калды бул тарабына көңүл бурганга деңиз. Үй бүлөдө дагы жакшы бир аура түзүлүп калса керек, килограмм кошулса керек деңиз. Килограммды коштук, бирок кара орозодо чүрүп алдык да. Бир жакшы жери болду. Анан ошо мурдакы жасалбай калган тамактарды жасадык. Керек болсо апабыздын илгерки бышырып койгон көмөшүнөн бери жасадык. Куда тосуу тамагыңызды жасадыңыз? Аны да албетте. Ооба, баягындай экөөбүз куда тосуу тамагын аябай сонугуп жасабадык беле. Ооба. Ошо тамактардын түрлөрүн жасадык, ишса унутулуп калган. Анан ошо YouTube'дан кирип алып, интернеттен ушу керек болсо ушул заманбап ресторанда жеген тамактарды да үйдөн жасап көрөлү деп ошого дагы мүмкүнчүлүк болуп. Кыскасы жакшы эле болду. Жездебиз дагы айткан турбайбы, мен дагы жакшы эле аялым бар турат, Ооба да, жакшы эле кожо экен. Айтып калышат го, анткени мен аялым көчөнүн кишиси деп калышат го. Ооба, үйдөн тамак ичсе болот экен го, үйдөн жасаса болот экен го деп менен болот экен го дегенде кечке айта бербей. Бардыгы. Эң сонун анан баягы биз таңерте баягы сиздерде чыгармачылыкта көпчүлүк учурда ушул ыр менен жашагандыктан ырсыз күн өтпөйт эмеспи? Анан ушул тамактарды дагы жасаганда, деги эле иш кылып атканда дагы ырдап аттыңызбы? Ушул нерсе ушул эс алдым чындыгындачы. Андан мурун бир чоң ошо операларды, ушу Аида операсы болду, Турбадур операсы болду. Андан сырткары биз театрдан дагы онлайн концерттерди берип аттык. Биздин ушу телевидение келип тартып кетип атты, сиздердин ушу телеканалдарыңыздар дагы келип тартып кетип атты. Баягы дистанцияны сактап дегендейчи. Анан бирок мен ушу ырдаган жокмун, эс алдым. Эми азыр ырдасак кандай үн чыгып кетет билбейм мен, бирок азыр дагы эле эс алуудабыз. Кыйла да болсо, может быть, мындай эмеге жакшы болду дейм да. Эс алганга жакшы болду. Айрыкча ушу бир ай эс алып эле кайра жумушка чыкчубуз, анан мындай да көбүрөөк болуп кетти окшойт. Кээде бирок сагынат экенсиң. 5-майда, 9-майга карата концерттесе үйдөн чын эле зорук эле турган окшойм, атып эле чыктым. Сагынып да калыппыз.
баягы болбой эле баягы ырдап жүргөн качан адам жумушка чыгабыз деп ошол чакырса кээ бирler мындай башка жака кеткенине байланыштуу келе алган жок. Мен жан дүйнөм менен келдим да. Келип ошо согуш ырларын ырдадык. Андан кийин ошо Мариям Махмутованын 100 жылдыгына арналган онлайн концерт бердик. Кудай буйрса эми ошо сезонубузду жапканга дагы бир жакшы онлайн концерт менен жабабыз деген жакшы ниетте отурабыз. Анан мынакей багы азыр буга чейин саны ариптештирүү жылы десе көп дагы эле маани бербей күнүмдүк турмуш менен эле кайнап жатканбыз да. Маани бербей. Мынакей ушул учурда дагы бизде ушул техниканын өнүккөндүгүнө дагы бир басым жазалып маани берип калдык. Багы колубузда көтөрүп жүргөн эле телефон кандай бизди байланыштырган. Байланыштырып. Анан онлайн иштөө кандай экен сиздерде? Кандай өзүңүздөргө мындай чыгармачыл инсандар сахнада ырдап, элдин алдында ырдап көнгөн инсандар. Эми онлайн баягы сахнадан ырдаган башка, эл менен контакт болгон башка да. Анан сахнага чыксаң эл жок эле ырдаган бир аз тузу жок тамактай болуп калат экен. Анан баягы көнгөнбүз аплодисменты деген ошол бир өзүнчө бир эл менен сүйлөшүп ырдаган башканан бардык болгон жан дүйнөңдү бере албайсың. Мындай бир зависимый роботтордой эле болуп калат экенсиң. Андай бизге жакпайт экен, туура деле келбейт экен. Себеби биз ушу эл менен биз да барыбыз эле. Бирок балдарды окутуу кандай болуп атты? Балдар үчүн үйдө. Балдарды окутуу мен балдарым бир аз чоңоюп калган. Алар өздөрү тескерисинче сиз туруп аттыңыз. Мен эмне болду, окутасыңарбы деп. Алар келбей деле коюп эле өздөрүнүн оюндарына келишип кетет, бирок балдарды кээде ушу окута койбой эле үйдүн жумушуна кээде келишип кетип аттык да. Анан кийин мен кечинде аткарып коесуң депчи. Себеби убакыттан пайдаланып кичине стройкада кылып аласың ушундай. Анан кийин биз да ата энелер кээде күнөөлүү болуп калат экенбиз. Анан бирок жетиштиргенге аракет кылып, кечинде ушул сабагыңар жөнөттүңөрбү, отчеттун алып карап аттык. Бирок баягы онлайн сабак бергендерге бир аз кыйыныраак болуш керек. Мен эми сабак бере элекмин, Кудай буйрса 1-2 жылдан кийин сабак дагы берсем дейм, бирок вокалды онлайн режимде өтүш аябай кыйын болуш керек. Себеби бизде индивидуальный занятие болот да, бүт бар элечи. Анан кыйын эле болуш керек эжекелерге, мисалы үчүн. Анан мен бир эжекем музыкадан сабак берет. Анан өткөн сабактары мага соткадан жөнөтүптүр. Өзү суроо берип, кайра өзү жооп берип, эми биз ушинтип калдык дейт да. Анан ошентип эптеп окуу жылын бүтүштү окшойт. Анан биз дайыма ушул студияга чакырганда баягы ырчылыкта жүргөн инсандар ушул биз ырдап бериңиз, мынакей теле аркылуу да көпчүлүк көрсүн дегенде көптөн бери ырдабай калып, же болбосо таң эрте тура калып, үн созултуш бизге баягы оор болуп турат деп калышат да. Анан мындан улам көп аралыкта ырдабай калуу, баягы тыныгуу эми мисалы сиздерде жок дегенде бир жумага созулуп баратып атпайбы? Баягы онлайн концертке чейинки эле кыска даярдыктар болуп. Бул канчалык сиздерге дагы тиешелүүбү? Бул опера ырчылары дагы ошентип үнүм жакшы эмес деген бир таң эрте жакшы чыкпай калат деген бир учурлар болобу? Кандай десем, эми Кудай берген үндү Кудай алат да. Ал эгер оору эле калбасаң, үн деген ошол өзүнүн нугунда тура берет. Мен кече бир ошо интернет баракчалардан көрдүм, 92ге чыккан вокалистка ошол күнүн күнкүсүндөй ошол бир арияны ырдап атат. Анан мен айтам, мектеп деп коет, школа болсо 100гө чыксаң деле ошол үн чыга берет. Анан мен үнүм чыкпайт эрте менен, анан ал болбогон сөз. Жана көптөр айтат, жумуртка ичесиңерби, анан эмне кыласыңар, кантип сактайсыңар деп. Ал эми Кудайдан берилген, жаратылыштан берген үндү ал өзү чыга берет деп ойлойм да. Анан эми ооруп калганда, эми ооруга байланыштуу тамагың ооруп калган учурлар болуп калса, анда тунук болбой калат, грипп болуп калган учурларда. Башка кезде дайым даяр үн. Таптайсыздарбы? Бир өзүңүздөр жогоруда белгилегендей эле муздак суу ичпеш керек, ушундай бир багы албетте үндү таптоо жолдору кандай? Ар ким ар кандай сактайт экен, мисалы үчүн? Сактансаң сактанам дейт го, мисалы үчүн морожен жеп, мисалы үчүн эс алып аткан учурда оорубайсың, анан баягы
ырдап жүргөн убакта аппарат деген мисалы үчүн жылуу болот да, ырдап чыкканда биз 2 саат 3 саат баягы чоң партияларды ырдап чыкканда ысык кезде мороженое жеп эметип койсоң сразу кармап калат. Могу жайында эс алганда муздак суу ичип мороженое жесең деле оорубайт мисалы үчүнчү. Анан албетте сактанып жүрүш керек. Карантин убагында аябай баягы тамакты сиңиребиз деп кетип, мен мисалы үчүн биздин агайларыбыз, эжелерибиз семечкени чакпа дейт. Анан баягы отурганда семечкени чагып койсом чын эле тамагым кармап калбады, аны көп деле байкабаптырмын. Анан көрсө чындыгында эле болбой турбайбы деп. Ошолорду эми эрежени сактаганга аракет кылабыз. Себеби биздин аппаратыбыз ушул, биздин жашообуз ушул, биздин бизнесибиз ушул, магазин ушул. Контейнердин баары тамагыбызда. Анан бирок баягы айымдар бир аз сугалак келет эмеспизби? Ушундай бир тамакты тыюу тарабынан кыйналбай элесизби негизи? Жок, мен андай көп деле кыйналган жокмун. Анткени билесизби, айымдар негизи бир баягы айымдардын жашоодо аял зат дүйнөсү бир кызыктуу, анан албетте табышмактуу келет эмеспи? Ушул айымдардын негизи эртең менен ушул эме карап отурсам дагы, кызыктарды карап отурсам дагы ошо аялдардын эң көп аялдардын менде бут кийим жок дегенде 19 бут кийим болот экен дагы, анын бир 7-өсү эле кийилет экен да. Анан дагы эртең менен туруп алып эле эмне кийип барам деген бир суроо менен ушинтип башталат экен да. Аял деген ушундай бир аз ачкөзүрөөк болобуз. Мен деле гардеробумда кийилбеген бут кийимдер толтура. Анан үйдөгүлөр айтып калат, балдарым айтып калат, муну берип салбайсың, эмнеге? Жок, ал тиги көйнөктүн кийем, бул көйнөктүн, ал көйнөктү качан кийесиң? Ал кийсе бир жылына бир кийилиши мүмкүн. Кийилбесе кээде илинип деле ошол жерде. Анан кээде ошо бергенге туура келет. Кээде болсо биздин баягы бут кийимди, сахнанын бут кийимин кээ бирлер кий албашы мүмкүн да. Анан тамак жагынан кичине, конечно, мындай өзүңдү кармасаң болот экен. Орозодон кийин байкап калдым, 30 күн орозодо. Ошо орозодо эле жашап жүрсөк болот экен. Напсини тыйса болот, ошо айымдардын негизи эле баягы эркектер го көп дагы диета дегенди билишпейт эмеспи? Айымдардын өмүрүнүн 17 жылы диета менен өтөт экен да, ошон үчүн. Ооба, кээде күндө эртең дейсиң, бир жакшылыктар болуп калат же, эртең баштайын дейсиң. Күндө ошентип эртең болуп кетерет да. Эми ден соолук болуп турса, ушу жакшы бир тамак ичкенде өзүнчө майрам да. Ооба. Анан жакшы тамак калганча жаман куурсак айрылсын болуп кетет кээде. Анан ушул баягы Бибисара Бишеналиевадан бир сураган экен да. Сиз эмнеге неметесиз, мындай өкүнөсүз дегендей кылыптыр да, десе, өмүрүмдө бир тое жебедим деген экен. Себеби өзүнүн профессиясына карата өмүр бою диета сактап, тое жебептир да, толуп кетем деп баягы неме болуп. Анан биз болсо тое эле жеп коюп атабыз кээде. Армансыз эле бололу деп. Кудай берсе ушундай берсин деп. Ошол эң негизгиси Кудайым ден соолук берсе, калган бардыгы өзүңдүн колуңда деп коет го. Ооба, биз кээде мен мисалы үчүн ушу чоң Аида операсында 3 саат жүрөт. Опералардын эң чоң пик Аида операсы. Анан ошондо күч кетип калат. Баягы биздики спорт сыяктуу да. Баягы боксерлорду рингке чыгарганда утуруп келип эс алып турат го, ошондой эле биз чыгабыз, биринчи акттырдайбыз, кайра келип эс алабыз. Анан ошонун ортосунда экинчи акттан кийин тамак жечүмүн. Тамак жеп алып, анан 3-чү акттагы өзүнчө кыйын да. Анан ошонун аягына чыкчумун. Анан кийинки кездерде уже бир аз неметип школага өтүп эле тамакты бир аз неметип коюп атам. Башында жеп эле, анан ортосунда баягы витаминдерден кээде эс алганда алма жанагы азыркы учурда витамин көп болуп калды, ошо бир аз өзүм алдап тиги немеден, тиги банандардан, алмалардан баягы күч болсун депчи. Анан айтышат да, ушул опера ырчылары баягы салыштырмалуу, эстрада ырчыларына салыштырмалуу күчтүү тамактанышы керек деп айтышат. Ошонун канчалык чындыгы бар? Чындыгы бар. Себеби баягы спорт сыяктуу, спортто деле канча энергия кетет, бизде да ошончо күч кетет, энергия кетет. 1-2 арияны ырдаганда, мисалы үчүн 1-3 сааттык операны ырдап бүткөндөн кийин кадимкидей күчүң кетип калат. Анан баягы нам болсо ырда болот деп, тамак жесең күч болот да. Тамак жебей эле иштей берсең чарчап каласың, ошон сыяктуу эле. Үн жетпей калат деңиз. Лучана Паваротиден сураптыр да, сиздин секретиңиз десем, ишти көрсөтүптүр.
курсак тамак депчи. Тамакты күчтүү жесең күчтүү ырдайсың. Ана биз ошентип койсо анан кийин берилип жеп кетебиз да. Эң сонун Болбой эле ошолго баары такалат да. Көз каранды болсун тамакка деңиз. Ошо негизи эле ошон үчүн баягы эртеден кечке эле иштейсиң, анан эле бир жарытылуу бир нерсе жаза албадым дегениң менен ошол көрүп эле курсагыңа иштегендей болосуң. Ошо ооба, ошон үчүн бизде мисалы үчүн вокалисттерде мына турба ойногон неме духовиктерде биз 20 жылдан кийин пенсияга чыгабыз. Себеби 20 жылда биз ошол пенсиянын ошо возрасттын энергиясын жоготуп коет экенбиз да. Ошондуктан мен деле иштегениме 20 жыл болду. Буюрса пенсионер болуп калдык ошо. Ошончолук ошо билгичтер, окумуштуулар ойлоп чыкканда ошончо энергия кетти бекеринен, ошо 20 жылдан кийин бизди пенсияга чыгарбайт да. Анан бир эмеси сиздин баягы негизи баягы айыл арасында өзүбүз карапайым жашоодо баягы чоңойгондордун арасында айтылып калат да. Ушинтип жүрүп кайдагы опера деген бул эң бир тажрыйбалуу чыныгы музыканттарыбыз да айтат эмеспизби? Опера ырчысы болуш оңойго турбайт. Баягы жеңил желпиге салыштырмалуу баягы кесипкөй ырчылар опера ырчысына таанып калышат. Анан кантип оперный ырчы болуп калалы деп сизди айтып калам мен. Эже бар, ушинтип эле ырдап эле мынакей опера ырчысы деп. Бул талант. Ооба, бул опера ырчы болуш негизи оңой эмес. Мен деле ушул айттым го, анда Маяковский атындагы кыз келиндер институту болчу, ошол институтка 2 жолу тапшырып өтпөй калып, анан биздин агайыбыз азыр Көлдө жашайт, Жумабек Алиевич деген студиянын заведующий. Андан филармонияга барабыз. Айылдан келсек каякта филармонияга барып, ал жерден да өтпөй калабыз. Себеби ал жерде комуз менен баягы элдик фольклор жагында ырдагандар келет экен. Анан биз эми айылдан келсек биз деле операны билбейбиз да. Ошол жерден ал жактан да өтпөй калып атпайбызбы? Анан баарыбызды чогултуп алып анан операга алып келген 20 чакты окуучуну Салима Балтаева, Нуриса Абазова, Чермаш Төрөбеков, ошо баарыбыз ушу Жумабек Алиевичтин эмгеги бар да. Бизге себепкер болуп баарыбызды алып келип, баарыбызды түшүндүрүп атат. Ай, бул опералык, классикалык ырчы болсоңор, эстрадан деле ырдай бересиңер, фольклор деле ырдай бересиңер, классика жанрында ырдай бересиңер. Бул деген кеңири бизге ошондой түшүнүк берген эмес да. Ошого мен аябай ыраазычылык айтып кетем агайыма болбосо мен опералык ырчы боло белем, болбой белем, ким билет. Ал кезде айылдан келип ошо операны түшүнбөй, ушинтип айылды кыз оперный ырчы болгон деген бир маектериңизди окуп калдым эле да, ошо социалдык тармактан. Анан аябай бир кызыгуу жаратты эле. Чындыгында бул адамдын өзүнөн көз каранды, талантынан көз каранды, эмгегинен көз каранды окшойт депчи. Анан биз теле көрүүчүлөр дагы күтүп калышты окшойт. Сизден жакшы чыгарманы сизди ырдатпай коюп кетирип берүү мүмкүн эмес. Анан жогоруда биз белгилеп өттүк опера ырчысы деп. Анан азыр биз жакшы музыканы мынакей биздин режиссерибиз даяр турат. Сизге ушул жакшы чыгарманы аткарып берүү үчүн кезек берели деп турабыз. Микрофонуңузду чечип, азыр биздин сахнада ушу теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы жакшы чыгарманы сунуш кылат деп турам. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда биз белгилеп өттүк. Сиздерге азыр биздин студиянын коногу маданияттын мыкты кызматкери Абдылас Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлыктын ээси, опера ырчысы Бактыгүл Бокоева бүгүн бизде конокто экендигин эсиңиздерге салып, азыр сиздерге жакшы чыгарманы аткарып берүү алдында турат. Андыктан биздин болсо убактыбыз чектелүү экендигин барыңыздарга белгилүү. Андыктан көп сөзүбүздү улантпай азыр музыкалык чыгармага кезек берели. Ata
келди. Эң сонун чыгарма чындыгында эле өзүңүз жогорудагы ыр саптарында белгилегендей эле тагдырды турмушту болжоп болбойт, бирок биз убактыбызды болжоп койгонбуз. Ошентсе да сизге ыраазычылык билдиребиз. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Биздин элибизге дайыма ушундай жакшы шаң тартуулап, маанай тартуулап, чыгармачылыктагы бийиктиктерди каалайбыз сизге. Дайыма ушинтип күлүп, жайнап, жаркылдап жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин болсо программабыз мындан ары улантылат.